Достор, бул ирет сиздерге жакында турмуш жолуна аттана турган кыздын окуясын сунуштайм. Колунда бар үй бүлөнүн кызымын. Кичинемден эч нерседен кем болбой чоңойдум. Бирок кеп башкада. 17 жашымда бир жигит кыз жигит болуу сунушун киргизди. Жаккан жок, баш тарттым. Намыстандыгыбы билбейм, күчкө салып зордуктап койду. Үйлөнүүгө даяр эмес болгондуктан башкалардай алып качып кете алган да жок. Бул тууралуу эч кимге айткан жокмун. Иштебеген, эч нерсеге жөндөмү жок бала эле. Ата-энемдин акчасына кызыгып, мага жетүү үчүн кыздык намысымды алса керек деп ойлойм. Экөөбүздүн келечегибиз жок экенин билип, алыстоо чечимин дароо кабыл алгам. Азыр оюмдагыдай жигитим бар. Жакында баш кошобуз. Ага болгон окуяны айтып бергем. Кудайым буйруса баары жакшы болот деген сөзү оозунан түшпөйт. Жигитимдин сарсана болуп кереги жок деген сөзүнө карабастан шейшеп текшерүү жүрөлгөсүнөн коркуп жатам. Анткени кыздык белгинин каны башкача болот деп уккам. Шейшеп текшергенде кан башка өңдө болуп билинип калбайбы?